57 мүнөттө тариф эконом 580 сомго келдик. Домой койгом. Линия чыкканыма получается 7-ден 45 мүнөт чыкканмын. Бул заказды мен 8-ден 20 өткөндө где-то алдым да. Анан бияка келип калдык. Так, домой еще 7 километр бар экен. Уже бул бүтүптүр могу эми. Режим район бүттү. Эми так, андай болгон болсо, значит, эме кылабыз да. Мой районду включать этебиз. Рейтинг 488 бирөөгө көтөрүлүптүр. Буюрса рейтингти тоже иштейбиз. Эми азыр мой райондун жумушун кандай болот, канчадан болот, эмне болот деген информация боюнча декабрдын 3-күнү саат 9-дан 24 өттү. Анда эмесе кыштын такси сезону кандай болот деген теманы улантабыз. Так. Ой, ооруп калмашет. 7 мүнөттө келдик. Оплата карта 113. Кийинки заказ түшкөн. Так, кийинки заказ 90 метр дейт. Ишембай Абдраимова барат экенбиз. Кеттик. Так, 11 мүнөттө келдик, 123 сомго. Бул жер эмне эле? Так. Бул жер не, окуу жайбы же? Национальный хирургический центр дейт. Монда не чыгып кетсе болобу эле, болбой эле. Обратно айдашым керекпи же? Пока заказ жок. Күтөбүз. Так, 20 мүнөттө келдик. 237 сом. Заказ кийинки түшө элек. Заказды күтөбүз. Заказды күтөбүз. Дагы эмне кылмай элек башканы күтпөй. Пока ушакка туруп алайлы. Так. Бүгүнкү эфирде учурашкандан жокмун, баарыңыздарга ассалам алейкум туугандар. Амансыңарбы? Таксиде иштеп жаткан коллегалар. Таксиде жанында сөз бар го. Таксиде иштесең начальник өзүң болосуң дегенче, на самом деле чын-чынына келген андай эмес. Сен эң главный боссуң, эң главный начальник бул Яндекс. А жанагы пассажирлер бул сенин отделный начальниктериң да. То есть ар бир отдел деген бул ар бир заказ деп коелу. Ар бир заказдын начальниги сенин пассажириң. Ошондо мен точно ооруп калдым. Ошондо бизде күнүнө жок дегенде 15 начальник болот да. Ошондой туугандар. Жана достор, бул видеонун спонсору, өнөктөшү Эксперт парк. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштеген болсо, бул паркта аябай условиялары жеңил жана удобный болгон. 2% күнүнө 50 сом, ар бир заказдан 4 сом. Бул Эксперт паркка силер курьер, доставка, бизнес, грузовой бүт Яндексте болгон жана тарифтердин бардыгына кошулуп аласыңар. Жана бул Эксперт парк Россияда, Кыргызстанда, Казакстанда, Мароккода иштей турган рефералдык ссылкалар дагы бар да. Бул деген нерсе силердин досуңар атыңардан кирген болсо, ошол иштеген процентинен сиздерге дагы процент түшүп турат. Ай, кечиресиңер. Жана Эксперт парктан фотоконтроль өткөндөн кийин бонус алып берет. Буюрса биз кийинки заказга жөнөдүк. Ал заказ кандай заказ десеңер? Так, +10 менен берди, Чалдабарскайга барат экенбиз. Селекционныйдан алып экен буну. Комфорт менен. 5 мүнөттө жетет экен. Кеттик анда. Так, 1 мүнөт, 1 мүнөт дейм да. 26 мүнөттө келдик. 277 сом. Дальше заказ түшкөн. Бара турган жерибиз Ахматбека Сүйүмбаева дейт. Кеттик. Так, оплата карта 212 сомго 23 мүнөттө келдик. Саат 11:24 болду. 11:30 образно. Пока заказ жок. Көрөбүз. +40 Айниге барат экенбиз. Саат 4-төн 20 өттү. Бир sıra эс алып, бир sıra кичине бирдеке жеп,
линияға кайра чыктык. Кеттик анда улантайлы. Так, 6 мүнөттө келдик. 146 сомго салон красота кап келдим эжекени. Дальше заказ жок, күтөбүз. 15 заказ 2762. Бул заказ менен 2850 сом болду образно. Ушундай, короче, что-то жумуш слабый дай го дейм, что-то я. Силерде кандай болуп атат? Эмне болуп атат? Эмне кандай дегендей. Что-то менде ушундай. Же мой районда иштеген үчүн ушундай болуп атабы? Мой районда иштегенде эле принципе бирдей болуш керек да, доходчу. Эртең эме кылып иштеп көрөт окшойм. Мой районда кылбай элечи. Жөн эле. Точка бызы көрүнбөйт, бирок бүгүн мына слабо да, мисалы үчүн конкретночи. Мына мисалы үчүн канча? Так, 2869 сом иштептирмин да. Грубо говоря, 16 заказ кылып. Саат 9-дан канча өткөндө, 8-ден 20 өткөндө алгам заказды биринчи. Так, ошондо получается азыр 1 саат алып койлу. Ошондо ровно почти что 6,5 саат болуп тур да. 6,5 саатта ушул 2-3 миңди таап турмун. Сааты боюнча, немеси боюнча бирдей эле негизичи. Бирок, берки мой районду иштебегенде кандай болот экен эле деген вопрос да. Так, 20 мүнөт, 21 мүнөт, 280 сом. Опа, Патрис Алумумга барат экенбиз. Кеттик Патрис Алумумга болгон болсо. Каяка барат экенбиз? Поехали. Бурулат экенбиз бул жака. Плюс канча мен берди? Көрбөй калдым. Ну ладно, Патрис Алумумга барат экенбиз. Үй жака. Короче, мына эжекен алып келдим. 22 мүнөттө келдик. 277 сом. Мен что-то бияқта эме болуп түшүнбөй калдым да, бияқтачы. 16 заказ бөлүнүп турат да, мен будан сырткары 2 заказ кылдым да. Ошону эсептеп койду, жеңе болуп калдым, мен түшүнбөй калдым. По идее, бияқта 3000 паланча да азырчы. 3000 паланча, анан кийин мен бияқта жүрөм. Кантип мен үйгө кетпей коем. Ия. Мой районду завершить этебиз. Короче, саатына жигиттер, саатына, короче, эме болуп атат. 380 да максимум. Сокулуктап кое берейинчи. Поехать заказом по пути, кетти. По делам. Один из одного дейт, а? Загрузка болуп туралды, буну ставим. Короче, саатына 350-380 болуп атат саатына. Сезон, короче, кышта ушул деген окшойт да, карышкыла, кышта көрөсүң деп атты эле. Ушуну айтып аткан окшойт походу. Негизи силерде кандай болуп атат? Ошондо комментарий жазып кеткиле да. Эртең походу мой районду иштебей жөн эле мындай иштейт окшойм. А то что-то эме мындай слабыйрактай да, экономжандыра эле. Болсо болот, болбосо жок да. Мындай айтканда получается. Ну, күтөбүз. Бирок мына 16 секунд катып калды, короче. Все, анда ийгилик барыңыздарга, рахмат көрүп койгоnuңуз үчүн. Подписка, лайк, ой пикир калтырып кетиңиздер обязательно.